сиз көп кыялданасыз, армандайсыз, бирок жашоодо адашканга акыңыз жок, адашпаңыз, дуа кылыңыз. Эмнеге? Жашоодо сиз жеңил ойлойсуз, азырчы сын элексиз, мокой элексиз. Бир сынып калсаңыз кайра кайтуу кыйын болот экен. Бир адамдын тагдырынын бузулушу, жоңолушу көз ирмемчилик убакта тагдыры чечилип калат экен да. Мындай тез эле болуп кетет экен. Жакшынакай жашап жүрүп эле көзүңүздө май басып, жашооңуздан шүгүр кетсе, текебер боло баштап, деп манчылкай баштасаңыз, кантип алапайыңызды таппай калганыңызды билбей каласыз. Көз ачып жумганча. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи күнү эртең менен я хайю, я кайюм би рахматика настагис. Аллах, сен түбөлүк тирүү затсың, эч качан өлбөйсүң. Сен бардығын кайюм көзөмөлдөп кармап турасың. Өзүңдүн мээриң менен мени адаштыра көрбө. Фала такилни ила нафси торфата айн. Көзүрмемчилик андан аз убакытта мени өзүмө таштаба. Көзүрмемчилик доле секунд жардамыңызды таштап койсоң мен жок болуп кетем. Уна машина азыр уна, эми аттарды мисал келтирбей эле бол. Унанын рулун кой берсеңиз болду, ал түз кетпейт эч качан. Мелтиреген асфальты салынган сапаттуу жол болсо да, ал же бияка кетет, же бияка кетет. Эч качан унанын рулун кармаган адам кармабайынча ал түз кетпейт. Адам Аллахтын жардамы болмоюнча кыйын экен. Тез эле адашып кетет экен да туугандар. Ошон үчүн адамдын илими деле, мансабы деле, байлыгы деле, таанышынын көптүгү деле тагдырды чечпей калат экен. Эгер адам башына кыйынчылык келе турган болсо. Хикматы мас адамдын ордунан да угузуп койсо болот экен да. Бир эле окуяны айтып берейин сизге. Бир адам ушунчалык мас болуп, жаман болуп жүрөт. Болгон окуя. Бирок көчөдөн бир күнү басса, бирок бир нерсе бар да, мас адамдын баардыгы эле жаман эмес экен. Акылдуу адамдар ичип кетет экен. IQ, акыл деңгээли, интеллектуалдык деңгээли жогору болгон адам ичип кетет экен. Аны түшүнбөйт экен адамдарчы. Жаралуу жүрөк ээси ичет экен да. Ал ичип атат. Анын сыноосу бизге келсе, биз балким суицидке барып калышыбыз мүмкүн эле да. Адамдан эле кыйын болууга акысы жок. Бизде тилекке каршы акыркы жылдары жатып калган адамды төбөлөп урмай көтүп калдык да биз. Бул жакшы эмес. Эртең анын башына түшкөн абал бизге да келип калышы мүмкүн. Бул сөздү саясатташтырып, мен дин жаатында эле айтып атам. Бир адам жардамга муктаж болуп салса, аны тебелегендин ордуна кол сунуп коюңуз. Эртең сиз жыгылганда да Кудай Таалам бирөөнү кол сундуруп жөнөтөт. Жана мас адам мас болуп жүрүп эч кимден коомдон четте бөлүнүп калат дагы. Анан бир күнү караса, көзүн ачса, соолугуп, дубалдын астында баракча жатыптыр. Анан баракты алып караса, бисмиллахир рахманир рахим жазылган экен да. Курандан аят бөлүкчөлөрү бар экен. Анан мас болсо да жүрөгүндө имандын шооласы бар да. Баракты алып чыгып анан, Алла, мен канча маспын, кечир эми. Мен жаман нажас болсом да сенин сөзүңдү жерге калтырбайм деп колун жууп, оозун жууп, өп жанагыны бийик жерге алып кармайт экен да. Ошо күнү түшүнө кирет дагы, сен биздин сөзүбүздү ушунчалык ыйык тутуп таза кармадың, эми сени тазалаш биздин колубузда, биздин кудуретибизде деп жана адамга Аллах Таала небепке себеп кылып жакшы жолго алып келген экен да. Карасаңыз, адамдын оңолуусу же артка оролуусу бул Аллах Тааланын тагдырына гана такалат. Адамдын колуна берген эмес бир адамдын тагдырын. Эгер биздин тагдырыбыз бир адамдын колуна берилгенде, анда тукум курут болуп кетмекпиз да. Ошон үчүн айтайын дегеним, Кудайдан үмүтүңүздү үзбөңүз. Аллах мээримдүү, ырайымдуу. Кимге кааласа жакшылык берет. Карасаңыз,